Assalamu alaikum достор. Акыркы 10 жыл аралыгында детокс, шлак, организмди тазалоо деген түшүнүктөр өтө белгилүү болуп кетти. Ушул маселе боюнча бир аз анализ кылып, изилдеп көрдүм жана сиздерге айтып бермекчимин. Чындыгында медицинада шлак деген сөз жок. Ошону билип коюшуңуздарды каалайм. Анын биздин ооруларыбызга эч кандай тиешеси жок. Шлак деген сөз немис тилинен алынган болуп, шлаке деген сөздөн алынган болуп, металдын үстүндө пайда болгон чөк менен айтат. Муну коммерциялык максатта элге кеңири тарката берген ошол бизнесмендердин эле идеясы. Чындыгында андай шлак биздин организмге эч кандай топтолбойт. Анткени биздин организмибиз өзүн өзү тазалоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Алар болсо биздин кулагыбыздын, көзүбүздүн, мурнубуздун, оозубуздан ушул тешиктердин аркылуу бизге келген зыяндуу болгон нерселердин баарын сыртка чыгарат. Ошондой эле заара бөлүп чыгаруу аркылуу айрыкча жана заң бөлүп чыгаруу аркылуу жана дагы терибиз аркылуу бизге керексиз болгон нерселердин баарын сыртка чыгарып турат. Өзүн өзү детокс кылып тазалап турат. Жана дагы мектеп программасынан эле баарыбыз билебиз. Клетка деген түшүнүк бар. Клетка деген бул жандуу организмдин эң кичинекей бөлүгү деп айтсак болот. Жүзүмдүн мисалын келтирем дагы. Жүзүмдүн бир даны бул клетка боло турган болсо, жүзүмдүн бир шиңгили бул биздин денебиз. Жана ал жүзүмдүн даны сыртынан кабык менен капталып турат, жана өзүнө зыяндуу нерсени киргизе койбойт. Ал сөңгөк аркылуу азык алып турат жана керексиз болгон нерсени сыртка кайра чыгарып турат. Ошентип өзүн өзү жашоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Качан ал жашоосун түгөткөндө клетка кайсы бир убакыт аралыгында жок болот же экиге бөлүнүп жаңы эки клетка пайда болот. Мисалы, эритроциттер 4 айга чейин жашоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. 4 айдын ичинде биздин каныбыз жаңыланып турат. Жок болуп туруп, эски клеткалар ордуна жаңы клеткалар пайда болуп турат. Жана биздин бүтүндөй денебиз ушинтип ар 10 жыл аралыгында жаңы денеге ээ болуп турабыз. Буну элестетиш кыйын, бирок бул чындыгында ушундай медицинада аныкталган нерсе. Биздин клеткаларыбыз жаңыланып, кайра жаңы клеткалар пайда болуп, керексиз болгон нерсе бизде бир дагы калбайт организмибизде. Ал эми чындыгында зыяндуу нерселер бизге кириши мүмкүн, олуттуу. Ал учурда кайсы бир оору менен ооруп калабыз мунун натыйжасында. Демек бизде чындыгында ушундай зыяндуу нерсе бар экендигин билсек болот. Ал эми шлак деген түшүнүк бул жок нерсе. Бизге олуттуу зыян бере турган нерселерге мисал келтирип коеюн. Бул албетте тамеки. Тамекинин никотини жана башка смола деген 300дөн ашык уулуу болгон нерселери бар. Алар биздин организмибизди уулап, ооруларга чалдыктырышы мүмкүн. Ошол эле алкоголдук ичимдиктер. Алар дагы биздин организмибизди уулап, токсиндерди пайда кылат. Жана бул учурда биздин боорубуз, бөйрөгүбүз ишке түшүп, аларды мүмкүн болушунча тазалап жок кылган аракет кылат. Бирок күчү жетпей калганда сөзсүз түрдө биз ооруп калабыз. Ошондо гана дарыгерге кайрылууга туура келет. Ал эми биодобавкалар, ар кандай фирмалардын чыгарган чайлары, кофелери, дагы эмнелери бар экендигин билбейм, витаминдери бар болушу мүмкүн. Бизге эч кандай пайда да алып келбейт, зыян да алып келбейт. Ошону билип коюшуңуздарды өтүнөт элем. Чындыгында алар арзан продуктыларын жогорку баада сатыш үчүн бизге болушунча күчтүү реклама жүргүзөт. Жана дагы аларды кааласак, каалабасак бизге өтө катуу берген аракет кылат деп айтсам болот. Чындыгында алардын эч кандай пайдасы жок экендиги көптөгөн изилдөөлөрдө да аныкталган. Анткени ошол фирмалардын чыгарган адамдарга, ошол тазалоочу продуктылар чыгарган фирмалардын ошол ээлерине ушундай суроолор берилгенде дарыгерлер тарабынан чындыгында алардын курамында эмнелер бар экендигин тазалай турган анык айта алышкан эмес бири дагы. Демек, ошондон улам биз билсек болот, бизге биодобавкалар эч кандай пайда бербейт. Муну түшүнүп коюшуңуздар керек. Андан көрө өзүңүздү жаман сезип баштаган болсоңуз, дарыгерге кайрылыңыз. Ал сизге туура кеңеш бере алышы мүмкүн. Болбосо сиз иммунитетиңизди бекемдөө аркылуу өзүңүзгө жакшы карап жүрсөңүз болот. Өйдө да айтып өттүм,
тогуз тешик аркылуу организмибиз өзүнө керексиз болгон нерселерди жок кылып турат. Жана дагы албетте биздин организмибиз чарчайт ашыкча нерселерден. Мисалы, тамактанууну биз керегинен ашык аткарабыз. Бир күндө 3 жолу жеш керек болсо 5 жолу жешибиз мүмкүн. Чындыгында бир күндө 2 жолу тамактануу дагы биз үчүн жетиштүү болмок. Жана дагы бир жылдын ичинде 1 ай орозо кармоо аркылуу албетте биз организмибизди абдан жакшы тазалап алабыз. Ушул эле нерсени өз алдыбызча орозодон башка убакта да канча мынча сүннөткө ылайык жумасына 2 жолу тутуп турсак орозо абдан жакшы болот. Бул дагы тазалануунун бир ыкмасы. Ошондой эле 10 күндө 1 жолу болсо дагы ачка болуу аркылуу организмибизге керексиз болгон нерселерди чыгарып турсак болот. Бул учурда суу ичебиз, суудан башка эч нерсени кабыл албайбыз. Ошол аркылуу биз абдан жакшы детокс кылып алсак болот, ичегилерибизди тазалап. Жана дагы детоксту айта турган болсом, жана дагы эмнени кошсо болот? Уйкуну жетиштүү өлчөмдө кыла турган болсок, мээдеги зыяндуу болгон нерселер жок болот. Айрыкча түнкү уйку 11ден баштап 3-4кө чейин уктай турган болсок, ар дайым. Демек, бизде ушундай токсиндерден, уулардан алыс болобуз. Бул дагы абдан жакшы детокс. Жана дагы керегинен ашык тамактанбасак, жана дагы айта бере турган болсом, жүрөктүн детоксу эң маанилүү. Эгерде сиз таарыныч, ыза, ошондой эле каар, ачуулануу ушундай сезимдерге алдырбай, же болбосо аларды чыгарып тура турган болсок, мисалы, ар күнү уктаардан мурда канча адам сизди тааныткан болсо, ошонун баарын кечирип жатсаңыз, өзүңүздүн кылган каталарыңыз үчүн өзүңүздү кечирип жатсаңыз, бул абдан жакшы детокс болот. Жана ар кандай ооруларга чалдыгып калуу мүмкүнчүлүгүн жоготосуз. Айрыкча диабет менен, рак менен, семирип кетүү менен жана башка олуттуу зыян алып келе турган оорулар менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүн толук жоёсуз. Сиздин детоксуңузду өзүңүздөн башка эч ким кылып бере албайт. Детоксту ар күнү өзүңүз жасап туруңуз, иммунитетиңизди бекемдеп туруңуз. Ошондо эле сизде эч кандай зыяндуу нерсе болбойт, сизде калып кетпейт. Ар кандай биодобавкаларды колдонбой эле коюңуз.